Саламатсыздарбы, Саякат Сапар каналыбыздын жалпы катталуучулары. Бүгүн мынакей Нарын облусунда жайгашкан Кошкор өрөөнүнүн өйдө тарабында жайгашкан Көлүкөк аттуу көлүнө сапар алмакчыбыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, биз Көлүкөк көлүнө баратабыз. Азыр где-то 60-65 километрдей жол жүрүп келдик. Эми 15 километрдей калды. Могул жол менен барат экенбиз. Дагы Кудай буйруса аман эсен жетип алсак, дагы мындан жакшы кооз жерлерди көргөнгө аябай күтүүдөбүз. Ал эми бул жер болсо Кочкор жергеси. Мынакей жалпы көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көргөндөй ушу сыяктуу аябай оор жолдор, таштак жолдор аябай көп экен. Бул көлгө колдон келсе жол тандабастар менен келгенге аракет кылыш керек экен. Ал эми жеңил машина менен келгенде келсе болот экен, бирок аябай машинага кыйын болуп калчу экен. Ал эми биздин шопур байкебиз, биздин саякатчыбыз жакшы бир машинасы менен келип сон өтүп келатабыз. Кудай буйруса, Кудай бизге жол берсин. Ал эми биздин шопурубуздан кичине эме алып коелу. Байке, мындай жолдон кандай өттүңүз? Жакшы эле өттүңүзбү? Жакшы буйруса, жакшы. Көрүп атпайсың эми. Жеңил эле. Жеңил, ооба. Кандай? Операторың айтып койчу эмес. Объективин тазалабосун, Оператор, объективиңизди тазалабыңыз. 360 градус бүт жагы тең керемет. Өйдө жагы жакшынакай ак кар баскан тоолор, астыбыз кокту, таштак кокту. Азыр көлгө жеткенге 6-7 километр жолубуз калды. Аман эсен жетип алалы. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.
I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm... Мынакей урматтуу биздин көрөрмандар, жаңы эле көл Үкөк көлүнүн берки тарабында тоо ыркасы бери жагында тарашкан жерге келдик. Машина келчү жерге чейин келдик. Ал эми бул жерден баштап көл Үкөктү көздөй жөө барганга туура келип атат. Азыр бир 2 чакырым аралык калды где-то. Ал эми бул жерде көрсөңүздөр жүрөк сыяктуу болгон көл бар экен. Аябай кооз экен. Таң калыштуу дагы бир табияттын жаратылышында аябай таң калыштуу болуп жайгашып калган экен. Аябай кооз көрүнөт экен. Анан дагы азыр көл Үкөк көлүнө кайрадан сапар алмакчыбыз. Мынакей көл Үкөк көлүнүн жалпы аянты 2,5 километр квадрат экен. Ал эми узундугу болсо 2,5 километр, 2,5 километрге чукул экен дагы, туурасы болсо 700 метр түшөт экен. Анан тереңдигин болжол менен где-то 50 метр деп айтып жүрүшөт да. Анан бул жерде аралды көрдүңүздөр, ортосунда арал. Бул жердин арал деп коюшат экен. Нарын өрөөнүндөгү биздин жалпы жашоочулар. Ал эми тигил тарабындагы көлү болсо көл Үкөк деп айтылат экен. Ал эми бул жалпы өрөөндүн аталышы Үкөк деп аталыптыр. Ошол себептен ушу көлдү дагы көл Үкөк деп атап койгон божомолдор бар да. Аны эсе дагы алдыра туралы. Көргөндө бул сулуулукту айтып берүү өтө кыйын. Өтө кыйын. Караңыздарчы, эмне деген керемет. Эмне деген жаратылыш. Булундай жаратылыш Швейцариянын тоолорунда дагы жок, Альп тоолорунда да жок. Караңыздарчы. Караңыздарчы, эмне деген керемет. Тет ак кар баскан тоолорду. Эң сонун. Bir kayık bolsa ortasından bir жакшы bir сүрөткө түшүп эң сонун болмок экен.
Дагы эмне кошумчалабыз бул көлгө? Кооздугунан башка кошумчалашчу нерсе бул жерде көлдүн ичинде суунун астында Армениядан келген Сиван форели бар деген божомолдор бар экен. Бирок бүгүн биз кайрымга алып келе алган жокпуз. Андыктан точносын азыр билбейбиз. Дагы кошумчалагычы нерсе бул жерден жибек жолу өткөн деген божомолдор бар. Кытайдын Кашкар шаарына жерине ушул көлкөктөн жол менен кеткен деген божомолдор бар экен. Андан сырткары биякта коён, карышкыр, түлкү аттуу жаныбар, жан жаныбарлар бар экен. Анан эң негизгиси баягы шаарда мегаполис деп койсок болот го. Бишкек шаарында же болбосо мындай бир шаар жергесинде турган кишилерге сунуштар элем да, мындай жерге келип, 1-2 күн эс алып, жакшынакай жатып деле кетсе, азыр өтө суык эмес окшойт. Биз октябрь айында келдик, октябрдын башы. Жай айында келсе, бул жерде биз келаткан жолдо боз үй тигилген жерлер бар экен. Ошол жерге балким жанына палатка тигип эс алып кетсе болчу да экен. Эң сонун жер экен. Кооздугу эң сонун. Абдан сонун. Ак карлуу тоолорду эле карасаңыздар, булут тиреген тоолор эң сонун көрүнөт экен. Сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес, мындайча айтканда. Аялымда келсе, ластор тарта кетмек экенбиз да. Андан мынакей Көлүкөк көлүнүн түбүндө мынакей мондай могу сыяктуу коёндордун жатактары бар экен. Балким ичинде азыр коён барбы, коён жокпу, ким билет. Бирок эң негизгиси тынчын албай эле коелу. Мынакей дагы деле кооздугуна, сулуулугуна мындай көз тойбой атат дагы деле. Эң сонун экен, карасаңыздар. Бул жагы да тоо, тигил тарабы да тоо. Ортто мынакей кол менен жасап койгондой да. Бул жерге атайын эле алып келип, бир жерден суу буруп келип, кол менен жасап койгон көлдөй эле болуп калыптыр. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, жалпы жыйынтык чыгарганда бул жер эң сонун кооз жердин бири экен. Кыргызстаныбыздын керемет жерлеринин бири экен. Туристтер дагы ушул жерге көп келип, ушул көлдүн сүрөттөрү, видеолору интернет тармактарында көп бар.
туристтер кыскасы бул жерге көп келет экен. Анан биздин өзүбүздүн Кыргызстан элине дагы айта кетмекчибиз. Аябай кооз, абдан керемет жер экен. Келип бир көргөн, ба 1000 уккандан бир көргөн деген сөз бар эмеспи? Ошол сөз дал ушул жерге тиешеси бар экен да. Андыктан келиңиздер, ушул жерге эс алыңыздар. Эң негизи айтачу нерсе, жеңил машина бул жерге келе албайт экен. Жол тандабастар менен келсеңиздер, өзүңүздөргө жеңил, ыңгайлуу болот экен. Буюрса дагы, мындан ары дагы көптөгөн жерлерди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Лайк басканды да унутпаңыздар. Жана бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анда эмесе кийинки жакшы бир керемет жерибизден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Калуучулары жок эми котурлар сүйлөшүп алайын. Өзүм менен өзүм общение кылып алайын. Саламатсыздарбы? Жалпы саламатсыздарбы? Эмнеле сапкайбы? Котурлар. Сходу. Экспромт. Башталды, Эликтишти тырышып койсоң боло эле. Сүйлөбөйсүңбү? Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, Манастын музыкасынан кой койчум да, Оргушта айтып аткан жерин туурап коем бир. Иә. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай да бир жолу Көлкөгүргө жеттик. Амай, Көлкөгө жеттик. Белгилүү блогер айткандай, көрсөткөндөй. Келдик аныбыз. Öyle git.